Толук ички чагылууну демонстрация кылуу үчүн сырты көп болгон металл шаригин алабыз. Абада биз аны кара өңүндө көрүүдөбүз. Аны сууга салабыз. Сууда сырты күмүш пленка сымал күзгүдөй чагылууда. Ал эми суудан алып чыксак, кара өң жалтырабаган болуп калды. Биз байкаган эффект гөө пленкасында толук чагылуу кубулушу болду. Толук чагылуу кубулушун жарыктын жука айнек таягында тараганын байкаса болот. Жарыктандыргычты күйгүзөлү. Диафрамга аркылуу жарык өтүп, таяктын ичине кирет. Айнекте тарап, экранга жаркыраган так пайда кылып, башка жагынан чыгат. Жарыктын айнек аркылуу тарашында толук чагылуу байкалат. Ошол себептен таяктын каптал жагы көрүнбөйт. Эгерде жарыкты өчүрсө, анда так жоголот. Ушул эле кубулуш жарык жол көрсөткүчтүн иш аракетинде дагы болот. Жарык жол көрсөткүч ийкемдүү түтүктүү элестетет. Жарык бир бөлүгүнөн кирип, бир топ толук чагылуушуудуу шар болуп, башка бөлүгүнөн чыгат.